Гөлдүн 7 акеси Садыраке. Ысык көлдүн күнгөй жагындагы Кожояр айылында Садыракенин күмбөзү жана жол боюнда эстелиги турат. Бул Садырдын тилинде мөөрү бар, таңдайында сөөлү бар, оң жагында бөгүп жаткан бөрү бар деген эл сөзү айтылып келет. Кезегинде жалаң эле саяктар эмес, Сарбагыш, Солто, Албан уурулары да Садыраке менен эсептешип, Шабдан, Байтик, Чыныбай, Балбай сыяктуу батырлар, эл башылар анын акылына таянып иш кылган. Дүйнөдө 7 жетим бар, тыңшабаган сөз, чөп чыкпаган жер, багылбаган мал, кемпири жок чал, бойго жетип эр албаган кыз, элинен кеткен эр, башчысы жок эл жетим дейт. Анысы кандай, башчысы өлгөн бугу бүгүн жетим болуп отурат. Ошондуктан бүгүн биз татыктуу адамды хан шайлап алалы деп мында чогулуп отурабыз деп Балтабайды калыстап хан шайлаган окуясы ушуга чейин акылмандыктын үлгүсү катары айтылып келет. Бүгүн окурмандарга эл калың калыстыгын даңаза кылып ооздон түшүрбөй келген Жолболду уулу Садыраке тууралуу маалымат. Ысык көлдүн күнгөй жагында Кожояр айылынан чыккан. Кырчын жайлоосунда туулган деп айтылат. 1825 жылы туулган. Айрым булактарда 1825 жыл деп да жүрөт. Урусу Саяк, уругу Саяктын Кожояры. Атасы Жолболду, андан ары Кожояр, Кудаш, Шыкмамат, Каба, Сарык, Саяк деп кетет. Башка вариантта Саяк, Каба, Шыкмамат, Кудаш, Кожояр, Асказан, Коңураш, Гүлүк, Абилет, Майназар, Жолболду, Садыр. Дагы башка варианттар да бар. Садырдын улуу эки агасы Чоту Эсенгул болгон. Иниси Балык дегени экөө өзгөчө жакын эле. Кичи Ак суу, Чоң Ак суу дайраларынын бою Кырчын жайлоосу анын ата конушу. Аялынын аты Чекен. Садыраке жөнүндө эмкектер башка акелерге караганда бир кыйла арбын. Балыкчылык изилдөөчү Акмат Карбаев жарым кылымга жакын Садыраке тууралуу маалыматтарды, анын ичинде санжыраларды топтоп 2002 жылы Садыраке аталышындагы китебин чыгарды. Андан бир жылдан кийин ушундай эле аталышта журналист Ишенбек Жунушевдун китеби чыкты. Кашымбек Асанбековдун Ысык көлдүн 7 акеси, Кубан Мамбетовдун Ысык көлдүн даанышман акелери деген китептеринин чоң бөлүмдөрү Садыракеге арналды. Тарыхый архивдик маалыматтарынын негизинде профессор Дөөлөтбак Сапаралиев бир катар эмгектерин жазды. 2014 жылы көп маалыматтарды камтыган Садыраке деген көлөмдүү китеп жарык көрдү. Биз мына ошол китептерден айрым жерлерин пайдаланып бул фактыларды жыйынтадык. Өткүр, зирек, тубаса зээндүү, кыракы, камбыл, калыс адам болгон. Ал жыйындарга келе жатканда улуу кичүү дебей жарыла жол бошотуп тосуп алган. Анын жүрүшүн кыраан бүркүткө салыштыргандар бар. Бир жолу Кырчын жайлоосунда Нөрдөлөт дегендин өргөсүнө казак элине олуя катары таанылган Деркенбай келип түшөт. Ал жерде чарчаган Садыр уктап жаткан экен. Уктап жатып анда-санда эки колун жогору көтөрүп, кайра экөөнү бириктирип койду экен. Деркенбай анысын көрүп отуруп, эртеси кайтарда үй ээсине жигит тууралуу чачылганды жыйнаган, бөлүнгөндү бүтөгөн адам болот деп сын берген экен. Чыны менен ошондон кийин Садыр текестен келип, чачылган көл саягын башын кошуп, сулуу кара топурактуу жерлерге Ысык көлдү жалакай күн беттеп орноштурган. 1870 жылы Цин империясы Кытай менен падышалык Россия империясынын ортосунда чек араны бөлүү боюнча көп иштер жүргүзүлгөн. Орус тараптан демаркациялоо комиссиясында генерал Алексей Куропаткин, генерал-майор Алексей Фриде, полковник Герасим Колпаковский жана башка аскер жетекчилери көз салып турган. Алар Верный, азыркы Алматы, Бишкек, азыркы Бишкек, Ташкент шаарларында жолугушууларды өткөргөн. Жергиликтүү элдин өкүлү катары Садыраке чек бөлүүдө акылмандуулугун, кыраакылыгын көрсөтөт. Кыргыздар жашаган Кашкар, Үч Турпан, Какшал, Кызыл суу, Улуу Чат, Ак Чий, Шөкүлө, Макмал, Жылдыз, Кундуз, Текес, Кулжа, Каркаранын бир бөлүгү Кытайга карап калганына аябай ичи ачышкан. Булардын кыргызча маанисин тилмештер аркылуу эки тарапка тең түшүндүрүп берип, Кытай жакта калбашы керек эле делген. Бугу урусу менен Сарбагыштар араздашып, кандуу чабуулчулар өкүн сүрүп турганда көлдүк саяктар эки оттун ортосунда калган. Кантсе да Садыраке сыяктуу акылмандардын сабырдуулугунан улам саяктар эки жактын бирин кошулуп кетпеди. Андай болгондо абал аябай татаал жагына оомок. 1865 жылы
Бугулар менен сарбагыштар ынтымакка келүү үчүн жарашуу жыйынын өткөргөндө Садыр аке чоң ролду ойногон. Ал эки уруунун тирөөчү эли. Солтонкулдун ашы сыяктуу ири аштарды, тойлорду башкарган. Мындай жыйындарда уруулар ортосундагы кагылыштарды алып келмек. Андай учурларда да Садыр аке акылмандыгын көрсөткөн. Ата теги мал мүлктүү, бийликтүү болгону менен балалыкта карапайым турмушту көрүп жашаган, түгүл жылкы кайтарганы да айтылат. Ошол эл назарында жүрүшү аны саясий майданга алып келет. 1870 ал Кара Ой жана Сары Ой болуштугунун бийи болуп шайланган. Тургай болуш болгон деген да пикирлер айтылып келген. Түркстан генерал-губернатору Константин Петрович фон Кауфман 1876 ноябрда чыгарган буйрукка ылайык за распорядительность и точное исполнение своих обязанностей деген урматтоо менен 3-чү даражадагы чепкен Кара Ой, Сары Ой болуштугунун бийи Садыр Жолболдинге жабылган. Садыр акенин өзү гана эмес, кичүү уулу Ажыбек да 1882 Тор Айгыр болуштун орун басары, 1892 Күнгөй Ак Суу болуштугуна башчы болуп шайланса, иниси Балыктын баласы Кашкоро Элүү башы бий болуш болуп шайланган. Ошондон бери эле анын урпактары азырга чейин эл башкарып келет. Тарыхчы Дөөлөтбек Сапаралиев архивден тапкан документтерге таянып, кызыктуу маалыматтарды алууга болот. 1901 жылдан 6 октябрында Күнгөй Ак Суу волостунун башчысы Иманкул Абдыбеков тарабынан аталган волостун номер 5-айылынын тургуну 76 жаштагы Садыр Жолболдинге чет өлкөлөргө барыш үчүн паспорт алганга жергиликтүү администрация тарабынан талапкерге жолтоо жок. Себеби ал тергөө сурагында болбогон жана соттолгон эмес. Ошондой эле коомчулукка жана жеке адамдарга бересеси жок деген ишеним баракчасын берген. 1901 жылдын 10 октябрында Күнгөй Ак Суу волостунун тургуну 76 жаштагы Садыр Жолболдинге 6 айлык мөөнөткө берилсин деген жазуу сакталыптыр. Аны менен чогуу ажыга бир нече адам барганы айтылат. Алар күрмөнтүү болуштугунан Карбулдай Бакытай уулу, Атамтай Бокпай уулу, Пржеваш шаарынын көпөс Ахмет Тригей Мухиддин Каримов, ушул шаардан Нурмухамед Ярмухамедов, Мамыбаев болуштугунан жер айдоочулар Зихрия Худаяров жана Изис Илиев аттуу уйгур улутундагы адамдар. Пишпек уездинин Толкон болуштугунан Алике Бейки уулу, улуу бала Базаркул кызы, Абдыкул Сартай уулу, Бактыбай Ажыбек уулу, алар кыязы Кара деңиздин Феодосия, Батуми портторунан кеме менен өткөн сыяктанат. Демек ал ажылык парызын аткарып, дин жолун катуу кармаган. Кээде Молдо Садыр деп айтылганы да ошондон болуу керек. Тиричүлүктү бетке көө сүйкөнбөй адамга тик карап, ак жүргөндөн артык нерсе болчубу? Бул жарык дүйнөдө 3 артыкчылык бар. Биринчиси өлгөндөн калган тояктын артыкчылыгы. Анткени артта калган тояк адамгерчиликтүү, сени жаманатты кылбай өссө, чоңоюп чочойсо, ысымың түбөлүктүү сакталып калар эп. Экинчиси пайда жок падышанын ак сарайына караганда кедей кембагалдын куурай чийкалаган сайма алачыгы артык. Үчүнчүсү элдин эмгегин кансыктатып жеген кажыган жолборстон көрө көп, көзүнөн түнөк таппаган көрү чычкан артык. Акты карадан айыра билбесең калыстыгын не пайда? Ырысалды ынтымак, ынтымактан ыр чыгат, ынтымагы жок жерде чатак менен чыр чыгат. Алтындын жезди айыра билбеген эл керегине жарабайт. Улугуң жакшы болсо бириңе бириң жөлөксүң, улугуң жаман болсо бириңе бириң бөлөксүң. Анын элге батасы, укум тукумдарыңарга ырыс, ынтымак болсун. Бири-бириңердин сөзүн көтөргөн, урматтаган, ортоңордо муздак жел жүрбөгөн, кең пейил, кенен эл болгула. Садыр аке 84 жыл жашаганда 1909 жылы дүйнө салган. Сөөгү Сыкул районунда караштуу Кожояр айылына коюлган. Анын урпактарынын көбү да ушул айылда.